Ирактан 79 баланы Кыргызстанга алып келишти. Ирактан 79 бала Мээрим деп аталган гуманитардык миссиянын алкагында Кыргызстанга кайтарылды. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, кыргызстандык жарандардын балдары түшкөн атайын учак 16 мартта Бишкекке келди. Аларды кайтарууга Кыргызстандын бийлиги, Кувейттеги элчилик жана буунун балдар фонду жардам берген. Балдар Иракта калган энелеринин уруксаты менен алынып келинди. Маалыматка караганда, эми реабилитациядан өткөрүлөт. 2021 жылдын февралында Иракка Кыргызстандын тиешелүү мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү кирген жумушчу топ жөнөтүлгөн. Өкмөт Сириядагы жарандарды алып келүү үчүн учак жөнөтө турганы 10 мартта белгилүү болгон. Ал аракет качан ишке ашаары айтылган эмес. Буга чейин Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан Сирия менен Ирактагы жарандарын жана алардын балдарын алып келген. Качкындардын көпчүлүгү Сириянын түндүк чыгышындагы Эль-Хасак аймагында жайгашкан Аль-Хол лагеринде жашап жатканы кабарланган. 11 000 адамга эсептелген бул жайда азыр 73 000 качкын бар. Алардын 94% аялдар жана балдар. Кыргызстандан кетип Сирия менен Ирактын согуш жүрүп жаткан аймактарында жүргөн кыз-келиндердин көпчүлүгү күйөөсүн ээрчип баргандар экенин 16 февралда диний радикализмди алдын алуу боюнча иштеген Азия Групп фонду билдирген. Булак Азаттык. Үсөнбаев: карантиндик чектөө кайра кириши мүмкүн. Коронавирус менен экинчи ирет ооруп калган бейтаптар бар. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев Марал радиосуна берген маегинде билдирди. Анын айтымында, дүйнө коомчулугу карантиндик шарттарды катуу сактоого киришти. Эгерде жарандар мындай чараларга кайдыгер карай турган болсо, вирустун кайра жугуусу жогорулайт. Бет кап кийбесек, илдеттин жаңы штаммы келе турган болсо, өткөн июлда болгон окуялар бери жакта калат. Биз бир нерсени бат унутуп калуу адатыбыз бар. Карантиндик шарттар сакталбагандыгы үчүн толкундар кайра пайда болууда. Элдин арасында оору өсө баштаганда карантиндик чектөөлөрдү кайра киргизүү керек. Биз да бет кап такпай айтылгандарды укпасак, чектөөлөрдү киргизүүгө мажбур болобуз, дейт Үсөнбаев. Ал белгилегендей, чектөө кирип калса массалык иш-чараларга тыюу салынышы ыктымал. Авиа каттамдар, облустар аралык каттамдар токтотулушу мүмкүн. Булак, Марал ФМ. Баткенде сырдуу өлүмгө дуушар болгон аял экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Баткенде дээрлик 2 айдан бери дайынсыз болуп жатып, кийин жансыз денеси табылган 6 балалуу Мактым Кожонованын денесине жасалган соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Бул тууралуу Сереп медиага облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиришти. Ушул жылдын 24 январь күнү Мактым Кожонованын жансыз денеси өзү жашаган үйдөн 200 метр алыстыктагы тикендүү бүлдүркөнүн арасынан табылган. Бул маалымат Баткен шаардык ички иштер башкармалыгында маалыматтардын электрондук журналына катталган. Жансыз дене табылган соң соттук медициналык экспертиза дайындалып, ал жактан киши колдуу болгон эмес деген корутунду чыгарышты деп билдиришти маалымат кызматынан. Мактым Кожонова үй бүлөсү менен Баткен шаарынын Кызыл жол кварталында жашачу. Ал 2020 жылдын 23 ноябрында үйүнөн чыгып кеткен боюнча кайрылып барган эмес. Булак, Супер KG.